Жаңы машинаға отырған қандай екен? Ощущение мындай. Бірінші впечатление. Айта алмаймын. Без комментариев бе? Достар келіп көріп алып кетсін сіздерден. Жақсы. Барыңыздарды шақырамыз. Аха. Рахмат. Ақжолтай машиналарыңыз. Уже даярдап қойған ғой бұларды. Неметіп фиттеп кетпеді әлі Қырғызстанша Риол айт. 11-ші машина, так, бұлар мына электрошерингтер екен. Тоже мына жап-жаңы машина екен бұл. Өзіңер көріп отырсыңдар, бардығын комплектациясы комфорт. Салондары жап-жаңы, мына жыттанғаны сон жыттанады, мына 5 километр пробеги всего лишь. Вот. Көріп отырсыңдар, мына запасной ачқычыменен чектері тұрады бұл жерде. Ассаламу алейкум. Машина құт болсын. Алайында отырсыңдар машина байке? Қанша машина отырсыз? Бірдей? Бір өлі. 380 беріп? 380 беріп, анан 38.800-ден қалған. 38.800-ден деп açtı, маз көрөсіз шыққан. Ишен албай атасыздар ғой? Курс влияет етпек бош керек? Фарух, курс уже не влияет, да? Договор уже подписан? Все. Он просто работает на это сделать, он был машину продаст кому-нибудь. Сразу, да? Не знаю, там. Бирке қармап па? Брокер, да, получается? Ассаламу алейкум. Жақсы. Ассаламу алейкум, анайсыз жақсы ба? Так, мына шеф өзі да келіп қалды бияқа. Азыр шефтен да интервью алабыз. Бұл жаққа да сіздің видеоңыз арқылы келген ба? Жақсы. Бұл жерде кешінде көріп тұрылы салдым. Сізге рахмат. Рахмат. Оның видеосы арқылы көбі келді. Азыр Казаннан келді сен видео. Казаньдан? Казаннан келді. Жақсы. Жолда келді ау, Казаньға алып кетіп бекенше қандай қылады екен? Казанға алып келген. Алып келді. Чалып көріңізші байке. Ошондо мисалы бөлөк предложенияларга караганда арзан болуп атат да бир топ эле туурабы? Бул жактыкычы. Мен көп таксопарктардан сураштырдым, мындай болгон жок да. 5 миңден үйдө болот деп көйүнчүчү. Ишин албай турабыз эми азыр графикти колго алгандан машинанын күчүн алгандан көрөбүз да. Бул не документ, договор бул? Таксопарк. Көргөзүп коюлду да мына. Мындай договор түзүп официально. Бул Фарух менен договор. Негизи кереги жок беле? Вин-код бар го? Жок, бул керек эмес бул. Бул таксопарк аркылуу да бул жактан өзүнчө вин-код менен берет болуш керек. Бөлөк документтер. Даяр экен. Даяр бекен уже. Ар бир адамга ушул машина уже колго жеткен да. Заранее уже договор түзүлгөн экен. Ушул договордон машина ушуга өтөт деген. Жылы кандай болуп калат экен? Жылы 2021 болуп калат экен. 21. Bir alt автомат 22'ler çıkıp başladı болуш керек уже başı çıkıp başladı. Ошо, шундай. Жакшы экен байке. Азыр чыгып калат болуш керек экен машиналар. Ошондо өзүңүз кандай кыласыз? Өзүңүз айдайсызбы же машинаны? Өзүм айдайм кудай болсо. Бул таксопаркта иштейт экен. Мен көп жарым жылдан ашык болду көп иштегенмечи. Жакшы таксопарк. Таксопарктын өзүнүн рейтинги высокий болгон үчүн Заказды тындырбайбы? Жакшы экен анда байке. Жанагы 250-гө үспөт этти да. 250-гө. Пропускать этебиз депчи. Ушул бирөөсү потому что бизде иштей деген болот. Пропускать этти. Анан көбөлө чалып алып, сен жана жанаттын эмесинде 200 миң дедиң го дешет. Мен деген 200 миң деген нерсе о, 250 деди го. Айтканда 250-гөчү дегенде мен жок болбойт дегем. Мен деле ошо 250 бар болчу да, следующий жолу чыккан деле уже расчет кетти да. 380 калган 2 айга бөлүп. Там келдер деп келишкенден кийин оянышты. Оянышып бул айтты силер паркында иштейбиз деп. Ошо плюс болду да. Биз паркта иштесе билет да. Уже рейтингин карап, кандай иштеген графиктерин карап уже неметсе болот да. Таксопарк жакшы. Тындырбайт. Жакшы. Саштырып көрдүм да башка достордор таксопарктар менен. Туруп калсак да биринчи мага заказ берет да. Болуп иштеген. Билбейм эми ал. Жок. Мындай бирдей эле да, карап көрөбүз.
Барып окшосын да, анан именно голдку эмнегедир биринчи берет да, билбейм. Голд Яндекстеги что? Жок, голд Мерипродан таксопарк. Ошо таксопаркта ошо влиять этеби заказ бергенге, заказ алганга. Так, да, байкелер да келип калдыңар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, байке. Так. Казандан келиптир, байке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшыбы, тынчсыздар? Жана тобу кейсти. Ошого подписаться болду. Азыр көрүп атпайм. Рахмат, байке. Мен жолдо көрүп эртең менен 7:30-да келип келем. Жакшы. Ассаламу алейкум. Учураштык. Так. Уже биз топтолуп калдык. Менеджерди күтүп атабыз азыр. Менеджер келсе эле машиналарга отуруп, кубанып айдап кете тургандай болобу? Ошондо 10 күндүн ичинде оформление болуп, лицензия чыкса эле сразу жумушка. Айтпадык, четверг күнү чыгат деп. Күнү кече отурдук. Аха. Саат 5-те айтты да итөгүчү. Жана бере турган адам кетип калды, ответственность адам. Ответственный. Бүгүнгү договориться эткенбиз 12-ге саат. Ошол күтүп атабыз. Келип калат болуш керек. Лицензия эртең гай иштебесе керек, суббота, понедельник иштейби. Эртең болуп кетсе, Воскресенье, понедельник иштейбиз. бүгүн кечинде Кудай буйрса аптекада кетип калсак, эртең оформление. Съемка кылып, аптекага өтүп кетиш керек. Плюс страховка да өтүп кетиш. Страховка да бар еще. Бизде ошондо эмне кылат ошондо? Машина болгону. Жүз чайхана карабыз, Чайхана менде топ. Эми көтөрбөй ошол баада беришсе экен эми булар дагы. Картон сураган айттык, договорду мурда эле кылганбыз деп. Договор дороже денег деп коет го негизи. Договорго энди бизден акчалар төлөнгөн болду. Болду анда. Сразу келип көрдүм да. Чалсаң эртең кел дейт. Азыр сүйлөшүп атат булар, неме көрөт окшойбуз. Биздин менеджер келип кетти, азыр кийинип чыгат, станкага барып туруп, машиналарды чыгарып кетебиз азыр Кудай буйрса. Наконец-то мына келди окшойт тиги. Келип кетти окшойт азыр. Менеджер азыр кийинип чыкса, станкага чогуу барып туруп, жигиттер да келиптир, машина алганы Досболаз экөө. Ошо 380 миң берип алып атасыңар да таксиге иштейин деп. Жакшы, жакшы. Мен 3 машина чыгардым. 3 машина алып атасыңарбы? 3 машина алдым. Кешен. Жакшы условиялар түзүлүп атат. 3 машинаны сразу арендаторлар барбы? Бар. Жакшы. А то арендага да сурат эле. Может, неме чыгып калат депчи. Өзүңөр эмне жумуш кыласыңар? Таксидеби? Таксиде иштейсиңерби же? Өзүм зарплатада иштейм. Как пассивный доход болуп калат экен ошондо берип койдуңар. 38 миң ошондо бир 5 миң 6 миң түшүп калса, тиги байкелерде эле ошондо өзүнө жабып калат экен 3 жылдан кийин. Акпайт этип өзүнө анан кааласаңар сатып бересиңер, кааласаңар өзүңөр айдайсыңар дегендей, Жакшы, жакшы экен анда. Вот ошентип 2ден 3дөн алып дагы, мисалы эми Кыргызстарда көп эле арендада жүрбөйбү? Анан эми акчалуулар ушинтип машина алып берсе өзүбүзгө да жардам болот, өзүбүзгө да дегендейчи. Мисалы орустарга барып жалдырап 6% парктын комиссиясын төлөп, анан кийин депозит төлөп отурбай эле мен өзүбүз мындай акча өзүбүздө калат да, бөлөк жакка кетпейчи. Жакшы неме бул да, аябай жакшы иш. Жана компьютерный геройлор бар экен. Эмне кыласың? Кыргыздар көрүп кетпеңер. Як деп эле сүйлөшө берет да. Кыргыздарга барбагыла депчи кайра эле көрсөтөт. Каждый өзү билет эмне дейсиң. Пасынке неме болсо барып иштесин дейсиң да, эмне кыласың? Бой теменен даже автокредиттеге караганда 100 миңге арзан чыгып атыптыр. Кечээ биз бияка келдик го, машина алганчы. Силер болбой калды дедиңер. Кирип менеджер менен сүйлөшүп, бар, эсептедик точно, сиз алып бере турган машина. 100 миңге арзан эсептеп берди, еще документация жок да. Лицензия, каска, эме, страховка. Вот ошонун ичинде болуп атат бардыгы. Договор түзгөндө деле ушул селе бирок могу азыр обстановка бир стабильный эмес да. Кечээ договордон кийинчи өзүңөр көрүп атасыңар. Ошол стабильный болгучу биздер да албай турабыз пока. Потому что ценалар көрдүк. Кечээ эле Ларгус 2 миллионго чекет. Ал Ларгус дейт 2 миллион. Күлүү да мындайча айтканда.
вообще 2 миллионға шыққан емес. Шықса деле стоит емес ал машина. да. туура. Жексіз келіп тұр. Жексіз Зайбер ушул машиналардан чыгып алсак, дальнейший пландар көп. Мен эле чектелип калбайт да бизгечи. Максимально ушундай арзан жерлерди издеп, арзан алышка аракет кылабыз. Өзүбүзгө деле выгодно, жана алган адамдарга деле выгодно да бизге. Ошо достор, анан көрүп аткандарга ошо бекер бербейт экен, акча менен аласыңар, бирок выгодный бөлөк немелерге, бөлөк жактарга карагандачы эсептеп салыштырып көрсөңөр эле, калькуляторго салганда эле сразу эле чыгат выгодасычы. Ошо кече TikToктон да жазышыптыр, эме окудум, эме дейт да, 380 000 рубль кылбай эле бир 100 000, 150 000 кылса болот го, 4 колун, 2 колун, 2 бутун тыгып алыптыр депчи. Анан айттым, даже 5 000 берип деле выкуп кала турган жерлер бар депчи. Просто алардыкы 2,5 миллион, 3 миллион болуп кетет депчи. Экеси болуп кетет да аларчы. Таба берем мен делечи, жана 5 000 эмес, сиздики деле 50 000 бере турган жерлер таба. Итоги машина 3 миллионго түшөт. Таба берем, любой ситуацияда таба берем. 3100 күнүнө төлөшөт. Мына биздин эме толпа. Ушул жигиттердин бардыгы машина алабыз деп атышат. Акча төлөп, документтердин договорлорун колдоруна кармап келишти. Айдап келген машиналар. Erken. Договор. Демези бул Тинкода номери. Мына мындай жапжаңы машиналар. Пробеги бир 10-15 километр болот ашып кетсе. Так, мына экинчи машина. Экинчи машина. Один заберет там что-то. Так. Простой, другой. Комплектациясы. Так, вот. Да. Комплектациясы. Комфорт. Как обещано. А там это что вообще? Вот. Пусто, да? Вот на пробеге 5 километров. Вот 5 километров. И чинный завод читан аткен. Вообще мощный. На. Бардачогунда китебе руководство деп турат. Болду. Вот подогрев руль, подогрев сидений, автомат коробка, климат, USB. Ачкычы турат. Ачкычын көрүп атасыңар. Вот. На. Так, экинчи машина бул. Бул на үчүнчү машина. Выезжаем, отдаем. Просто это самый правильный вариант, уже сколько раз отдавали. Бывает такое, например... 20 машинаны деле өткөзүп алыш оңой эмес. Ошон үчүн Да, чтобы вот заранее заплатить, а чтобы... сүйлөшүп атышат мына бул жакта. Вы можете, конечно, да. Я тоже, да? На, комплектациясын көргүлө. Көрүп атасыңар, мына запасной ачкычы менен. Так, бул үчүнчү машина, мына 4-күнчү машина. Самый главный дөңгөлөгү бар экен деп атпаймынбы? 4-күнчү машина тоже вот. На. Тоже вот комплектациясын көргүлө. Сразу два ключа, брат, скажи. Да, вот сразу. Показал, да, показал, уже снял. Вот 2 ключа. Так, был на 4-күнчү машина. 5-нчи машина. На 6-нчы машина. 7-нчи машина, на 8-нчи машина. 9-нчы машина. 9. На 10-нчы машина. 10. На 11. Бул да биздики болуш керек, по-моему. Вот. 11-нчи машина. Так, булар мындай электрошерингтер экен. Тоже мына жапжаңы машина экен бул. Өзүңөр көрүп атасыңар, бардыгынын комплектациясы комфорт.
салондору жапжаң, мына жыты жыттанганын сонун жыттанат, мына 5 километр пробеги всего лишь. Вот. Көрүп атасыңар, мына запасной ачкычы менен чектери турат бул жерде. Бирок дөңгөлөктөр летний экен, ошо зимний деп айтылган болчу экен, негизи договор боюнча ошону азыр чечип беребиз деди, сүйлөшүп. Мына жапжаң машина ушундай болот салондо. Мына жабылгандары жабылбай. Бирөөнү көргөзүп коеюн деп атам, капотун ачып, багажын ачып, мына багажы заводдон жаңы чыккан 5 километр пробеги. Запас газы. Так, бул жакта неме, ключ, домкрат, как положено. Аптечка алыш керек экен, аптечка, огнетушитель. Вот. Өзүңөр көрүп атасыңар. Канал оталдырчы, и мына 1.6, 5 километр экен пробеги. О, бардыгы 5 километрден экен, вот. Короче, эти жактар каптал болуп турат, жылтырап чоң болуп. Аккумулятор. Майы тормозной жидкость. Жылтырайт калыптыр эле. Майын көрөлүчү, майын. Мына майы. Май свет билинбейт, прозрачный. Ошо достор. Бул жакта Нурик байке, бул жакта 11 машина экен да, калган Бул жакта турат го. мына калган машиналар мына бул жакта экен. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ушул жерде. 9. Все, мына тети жакта турат машиналар калганы. Ошондо 20 машина Кудай буйрса мына бүгүн салондон чыгат. Кой берем. Мына значокторун көрдүңөрбү? Мына жаңы значоктор. Бирок жылы 2021 экен достор. 2021 экен, бирок жаңы машина болуп атат. Базы арзан болуп атат. Сюда приходить, надо ключ собирать. Сейчас я последний проверю. Хорошо. Мына менеджер текшерип атат, машиналарды бир сыйра текшерип. 11 машина, тиги жакта 9 машина турат, ар жакта. Ошондой достор. Дозорго жазылган эмес. Просто жана мен айттым го зимний болот депчи. Эми биз айткандай биз ойлогондой болбойт экен. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп койчу эле. Ошо болбой калдыбы немеси? Зимний болбой калдыбы? Сүйлөштүк, азыр биз немелерди айтып атабыз. Хотя бы ковриктерди бергиле бизге деп. Сурап көрөлү дейт. Машиналар изин. Эчтеке жок. Ошон үчүн арзан болуп атат да, бирок ковриктерди Арзан болгондо эле көрдүк өзүбүз. выгодно и намного выгодно. Өзүңөр деле айтып атасыңар, 100 миңге даже могу салонго эсептеп, жана бала айтты го. 100 миңге силерге арзан. Силерге түрлөр арзан. Анткени Biz салыштырып biz aldıgan жокпуз силерди. Буларга деле айткам мен колес болсо керек бизчи депчи. Бирок обещать этеме колес точно деп айткан эмесмин эч. Эми биз машинаны силер менен чогуу келип көрдүк. Биз деле машинаны көргөнүбүз жок. мага тиги договор азыр жазып бересиңби? Жакта жазып беребиз. Тияктан. Азыр мындай кылабыз. Машиналарды азыр биз коюп коюп бүттүк. Азыр дагы бир 2-3 иштер калды. Койдурабыз. Барабыз, тиякта обсуждать этебиз. Анан ушул жана лизинг алып чыккан балдар бир барып аш жейбиз, чогулупчу. Чайхана бар бул жерде, өзүм чайхана. Ошол жерде барып өзүбүз барып аш жеп, анан кийин ошол жерде обсуждать этип, эмне болсо суроолор дополнительный болсо берип дегендейчи. Силерге деле интересно болсо керек, жана сена көтөрүлүп кетпедиби депчи. Биз азыр деле сурадык. Биз деле оюбуз болду да, жанагы бербей коебу дегенчи, потому что сени көтөрүп беришти да. Булар да айтып атпайбы? У нас дейт эки компанияга ушинтип отказ кылды дейт да. То есть сенаны көтөрүп берди дагы, договор жок кылып койду дейт. Расторжение договор деп жана бизде деле намерение болчу да, 20 машина мындай сенага чыгып атат, булар отказ кылып береби деген ой болду да. Сен айткандай биз деле жакшы ой менен келдик бүгүнчө. Кудайга шүгүр. Салдың го билем, братан, что-то сомнение болуп атабыз деп. О, сен ого бетер коркутуп койдуң да бизди. Паникер. Биз деле күтүп турганбыз. Кудайга шүгүр, эми азыр колдор коюлду, полный договор. Анан договордагы жылды. Короче, платежка 30 мартка жылдыра турган. Жакшы болуп турган да. Платежуңа Бир айга жылып тур, Кудай буйрса.
ооба ошондо неме кылдык да биз добиваться этип Ошон үчүн достор видеого лайк басып койгула. 30-мартка чейин жылып тура берет. ошол энди бизден болгон нерсе ушул анан комментарияны жакшы жазгылачы Ооба. тамаша жаза бергиле кандай болсо делечи көтөрөбүз Ооба. любой комментарияны көтөрөбүз алар жаман жазса деле көтөрө беребиз эмне дейсиң Комментарий Жуманный не героиңдар койчулу? Сол жагы менен Кербен өтө берет. ооба кызык экен баягы хейтерлер деп койчулу. Хейтерлер. иванның пресс болор деп коет Эксперттер. ооба эксперт Ошо ойчул ойлонгуча тобокелчи тон ашат деп мына ойлонуп отурасыздар сиздер мына бул тобокел кылып мына рисковать этип зато тон ашып атышат мына бул жигиттер. Арзан болуп атат. Аракет кылып Кудай буйрса сиздер да калыңыздар. Эми биз өзүбүзгө каалаган жакшылыкты сиздерге да каалайбыз. Ошо сиздер дагы ушинтип арендага айдабай, выкупка алып, лизингке алып батыраак буттан туруп Кыргызстанга кетели, э? Аракет кылып иштеп. Кыргызстан кийири басып кетет экен да. Баягы фиттер басып кетпеди эле, неметет. Фит деп кетпеди эле Кыргызстанча эми риолойт да. Вот мисалы Казанга алып кеткенде өткөндө алып кеткенде бул тууган чалды да чалып өзү негизи жана экөө сүйлөшкөндө айттык питерге уруксат бердик иркутскийден чалышып атат депчи иркутскийге биз уруксат бермедик деп потому что алыс да өзүң деле билесиң иркутский жанагындай таштап кетип калганбыз биз иркутскийге барыш эле бир өзүнчө азап да андан айдап келиш керек Ооба. бизге расход көбүрөөк түшүп атат да эми Казанга деп уруксат берип атабыз эми бул туугангачы бир эле машинага уруксат беребиз го дальнейший Москвада эле Проба кылып көрөлү деп атасыздарбы? Мындай как эксперимент катары, э? Жакшы экен ал. Казан уверенный берерсиңер болот. Енді қайсы вопрос тоже қайсы адам білесіңдер қандай адам келмесе намерениясы қандай Ошондо Казань неме болуп калат да, 3-чү столица болуп калат, э? 3-чү столица Казань. Россияның үшінші Москва, Питер, андан кийин эле Казань, да? расстояниясы деле Андан кийин Бишкек. алыстығы деле бир Питерде эле чыгат экен да Кечинде 7:30 чыктык. Машина менен бе? Түнү менен келишиптир мына достор. 7:30 чыгып, 7:30 эртең менен 7:30, 12 сааттык жол. беште чалышады уктап атсаң мүмкүн Оо. Ошондо водитель уктады 1 саат. Жол кире канча экен? Уақытша 1300 миң деп. 1300. Жакшы экен, жакшы экен. Каналга катталгыла, жазылгыла, Кудай буйрса дагы видеолор чыгат. Сейчас позвоню. Вы хотя бы пускай дают, да? Так, Давайте посмотрим, тоже скажем. ассаламу алейкум, өтө кут болсун. Мына, отуруп айдап кетип атат. Обратно айдаймыз. Так. Мына, айдап кетти. Что с этим нужно делать? У других такого нету, только это опять. Что ты нужно? Как им потом скажешь, битая скажется. С этим ничего не сделаем. А? С этим ничего не сделаем. Один в один. Где фильм смотреть? А? Да. Это самый известный блогер. Вот После у нас кино. тоже кто-то приезжал, как его, снимали. Было 2 минуты, даже Не, у него это минимум полчаса займет это видео. Да. Полчаса не минимум. Столько материалов снял, там, салон снял. Готово, Вот, можно выезжать, ребят? еще бизнес там, что интервью, конечно, Мощно, да? мощно, да. Следующий. Следующий. Что они едут. Өтө кут болсун байке. Ак жолтой машина болсун. Жакшылыктарга айдаңыз. Кудай буйрса аман эсен. Бөдө кырсыктан алыс болуп кут болуңуз акчасын. Ощущениялар кандай болуп атат байке? Все. Да, бир жолу куттуктайм байке. Рахмат. Бериңиз. Төртүнчү кетти окшойт, по-моему. Жо, 5-чи кетти окшойт. 4-чү же 5-чи да?
жаңы машинаға отырған қандай екен? Ощущение мындай. Биринчи впечатление. Айта албайм. Без комментариев бе? Өстөр келип көрүп алып кетсин силерден. Жакшы, жакшы. Барыңыздарды чакырабыз. Аха. Рахмат, рахмат. Ак жолтой машиналарыңыз. Когда поезжайте, вот прямо вот так вставайте, которые... Өтө кут болсун байке. Морды туда вставьте. Вот Ак жолтой машиналарыңыз. Сейчас основную массу отпустим машин. Кандай экен да ощущение байке? Жаңы машинага отырган. Сейчас я уйду заниматься... Жыты сонда экен? Завод чытанат экен? Чанашы бере. Өтө кут болсун байке. Жакшы ак жолтой машиналарыңыз, жакшылык айдаңыз. Сиздер алыңыздар. Алып атканда дагы анча-мынча косяктар болот экен, салон жактан ошол нерселерди текшерип бир сыйра карап атат. Анткени чийик болуп калышы мүмкүн, же бир жерде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол жерлерди бир сыйра текшерип туруп, анан алат экен, уруксат берип. Ошо, достор, ошондой. Өзүңөр дагы силерге ошол кандай машинаны салон берсе, ошону гана бербейт, бир сыйра карап, текшерип көрүп, эч жеринде косяк жок болсо, минустар жок болсо, анан силерге берет. Бардыгын текшерип, таза так. Өтө кут болсун байке. Жок, жетпейт. Ак жолтой машина болсун. Ак жолтой. Жок, аз чогуу айтабыз. Айда бер. Пропускту немеге бересиз? Буксовать этет го тиги. Ошондо объему канча экен? 1.6 булардын объему? 1.6 1.6 эле сезилет. Ощущение кандай экен мындай жаңы машинага отурган? Мындай чувстволор, биринчи эмоциялар менен бөлүшүп коюңуз да. Күнү эле таксиде өстөм. Жакшы эле сезилет. Мындай жүзүн айдадым да деп коесуз да. Жакшы, жакшы. Аха. Мына перейин машиналарды, мына тетик жерде 3 машина турат, 3. Мына тетик жерде 1, 4. Мына 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так. 15 машина чыгыптыр, дагы 5 чыгат экен. Мына бул кичинекей немелерге балапандар жырга ойноп атышат, мына жаңы машинага түшүп, атасынын машинасына. Кандай экен машина? Сен интервью берип койбойсуң бир мага, я. Жакшы экен. Жактыбы сага? Телевизордон. Жактыбы жаңы машина кандай экен? Машина кут болсун. Эми качан айдайсың сен? Билбейм. Ойгондо элем. Чоңойгондо айдайсың да, Кудай буйрса. Жакшы. Чоңойгондо ким болосуң? Билбейм. Пока чечелексиңби азырынча? Ооба. Молодец, красавчик. Давай. Чоңойгондо бир депутат болуп, биздин Кыргызстанды оңдочу, а? Я. Чоңойгондо бир депутат болуп, бир министр болуп Кыргызстанды оңдочу дейм, а? Жакшы оку мектептен. А то биз биякта жүрөр, кыйналып кеттик. Россия барып жүрөр, а? Дагы 3 чыкты, ошондо 15 болчу, 18 болду. Бунун баары ким айдап келет Айдашат да элдер. 20 машинаны тетиги немеге айдап баш керек. Мына 18, бул менен 19. Мына 19-чу машина. 19-чу машина. Анан да бирөө калды ошондо. Жакшы айдаңыздар эми байке. Ак жолтой өтө болдун эми. Жактыбы байке ишилза сизге? Жактыбы?